хотя она, возможно, все еще есть бедная, да, ждет. Азыркы жаракы биз көрбөдүкпү. Буяк айтып атат, кече жакында эле келип кетти дейт. Өзү тирүү экен дейт кемпир. Тетиги Өзү тирүү экен дейт. Баягы өзүнүн эстелигин жууп тазалап кетип атат. өзүнүн сүрөтүн да кое алган. Наверное, это как его... Астагфирулла. Этот, вот оказывается, недавно приходила, она сама, да, она жива. Это вот, грубо говоря, мен билгендей, bir место 20 000 доллар болчу да бронь. 20 000 доллар. 20 000 доллар бронь. 20 000 долларга чейин чыкчу да. Да, могу 20 000 турат болуш керек. Больше. Билесизби? Чөө жай. Неден чыкты? Негизи баарынын ошо ишмердүүлүгүн карап, бүт баары кандай иш жүргүзүлүп аткан экен, мыйзамдуулугу баарынын ишмердүүлүгүн караган боюнча комиссияда. Жок, бул баягы бизде сессиядан каралган да. Суроолорчу. Ошондо биздин өзүбүздүн кесиптештерибиз, депутаттарыбыз өздөрү айтып чыкты да. Ушул жабык көрүстөндөрдө баягы коррупциялык жол менен баары бир коюлуп атат депчи. Анан ошонун айынан мына азыр жумушчу топ түзүлүп азыр биз келип атпайбызбы? Урматтуу президент, бул биздин соода борборду жылдыргандан башка чоңдорго иш жокпу? Биз ушул көйгөйдү айтайлы деп атканбыз. Биздин жолдордо тротуар жок, биринчи тротуарды салсын. Ажатканалар жок, мисалы мына борбордо. Соода борборунда ажаткана жок. Келген туристтердин баары биринчи ажаткананы сурайт экен. Свет жок. Светти кийинки маселеге коюп туралы, ушу эң главный бизге тротуар керек. Ажаткана керек. Андан кийин анан соода борборуна кийлигишсе болот ошол. Тротуар ушу айылдан баштап эле, чоң жолдон бери киргенден баштап эле жок экен, иш жеринде. Ооба. Бул туристтик зона болгонуна байланыштуу кире бериште эле биздин Апшырата мектеби жайгашкан. Мектептен канча окуучу чыгат, коопсуздугу өтө биз үчүн коркунучта. Биринчи ошо кире бериштен баштап эле ошо тротуарды оңдоп келип, анан биздин соода борборго кол сунушса жакшы болмок чоңдор. Ага чейин ордун тапты деп эле ойлойм соода борборуна. Ошого азыркы келген аким келип эле карапайым калкты кыйнабай, алды менен өзүнүн ишин жолго салып, карапайым калктын үнүн угуп, биздин карапайым калк энди акимдей байдын балдары, байдын күйөө балдары эмес да, ушул көйгөйдү чечип берсеңиз, Садыр Нуркожоев, сизден өтүнүшүбүз карапайым калктын арыз моңун сизге жетер деп үмүттөнөбүз. Президент Садыр Нуркожоевичтин, президенти Садыр Нуркожоевичтин адилеттүүлүгүн күтөбүздөр да. Ооба, күтөбүз, ооба. Мисалга бизди карагандан көрө ноокаттын өзүнү карап ноокатты оңдосун. Ноокат шаарында, Ноокат шаарын оңдосун. Сада бар. Мана даже мындай биздегидей заманбап немеси жок о жакта. Олордуку лөлүдөй болуп жатат. Ошо жагын карасын. Мисалга о жакта машина эмес, адамдар өздөрү эң баса албай турган жери бар. Мана биз жакында барып келдик. Барсак, в общем, баса турган жолу жок даже. Жолдун чекелериге коюп алган, жолу устолдорду коюп, клёнкалар жаап, жамгыр жааганда жолу шартырап, балык жок учуп жатат. Ошолорну карасын. А бизге келип эле биз ушу заманбап курулган Зия Шака ушундай кылып бизге заманбап кылып куруп берди. Рахмат бизге ушунчалык кылып куруп бергениге. А буну дагы бул аким каяктан келди билбейбиз. Келип эле бир оруска окшогон адам экен, келип эле бузгула, жаргыла дейт. Бул заманбап пачактарды эч качан бузуштун кереги жок. Бизди ушул жерде калтыргыла деп биз суранабыз сизден, Садыр Нуркожоевич. Сизден суранабыз биз. Карапайым элбиз. Үй жайыбыздан мисалга мына бала чакабызды бакканга, башка иштеген ишибиз жок биздин. Болгону 3 ай гана сезонубуз бар. 3 айдын жакшы сезону болгону июнь менен июль гана болот. Онун башка малда бизде сезон дагы жок. Отурабыз, ким келет экен, ким 1 сомдук курут алат экен, ким битта шоколад алат экен, ким битта мунчок алат экен деп отурабыз. Бул жерде өтө мындай күчтүү жакшы соода дагы болбойт бизде. Урматтуу мекендештер, эгерде Россиядан ушундай күтүлбөгөн белек кылып, үйүңүздөргө ушундай тулган күн, жакшылык маракелерге жөнөтөм десеңиздер, ушундай аниматор, мишка, зайчиктер сиздер үчүн кызмат кылат. Заказ берүү үчүн төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Ош, Жалал Абад, Баткенге чейин кызмат кылабыз. Кыргызстан боюнча ар бир жакшылыктарда ушундай мишкалар, зайчиктер кызматта.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.